Кече бир нече кызматтардын өчүп калышынан улам Марк Цукербергдин $7 миллиард жоготкону айтылды. Facebook тармагынын иштебей калышы магистралдык маршрутта изоляторлордун конфигурациясынын иштебей калышынан улам болду. Бул тууралуу компаниялардагы инженерлердин командасы билдиргенин РИА Новости жазды. Келип түшкөн материалдарды иштеп чыккан борборлордун ортосундагы тармактык трафиктин ишинин жөнгө салынышына жооп берген магистралдык маршрутта изоляторлордун конфигурациясынын өзгөрүшү байланышты үзүп, көйгөй жаратты. Трафиктин өчүп калуусу биринен бирине өтүп, маалыматтарды иштеп чыккан борборлордун ишинин жөндөмүнө таасир тийгизди. Ошентип биздин кызмат иштебей калды деп айтылат Facebook инженерлеринин билдирүүсүндө. Муну менен катар эле Facebook кечээки учур Instagram жана WhatsApp кызматынын иштебей калышы колдонуучулардын маалыматтарынын ачыкталып кетишине шарт түзбөгөнүн айтты. Facebook негиздөөчүсү Марк Цукерберг интернет колдонуучулардан кечирим сураган. Facebook, Instagram, WhatsApp жана Messenger кайрадан иштеп баштады. Бүгүн алардын жеткиликсиз болуп калганы үчүн кечирим сурайм. Жакындар менен байланышта болушу үчүн биздин кызматты ишенип колдоно турганыңыздарды билем деп жазды Цукерберг өзүнүн Facebook баракчасына. Компания ээлик кылган Facebook, Instagram, WhatsApp жана бир катар тиркемелер дүйшөмбү күнү 4-октябрда 7 саатка чейин иштебей калган. Davon Detector сайтынын маалыматына караганда, Facebook тармагынын тарыхындагы көпкө чейин жана бардык кызматтарды иштебей калганы биринчи учур болду. Мунун фондуна социалдык тармактын акциялары 5%га чейин түшүп кетти. Ал эми анын негиздөөчүсү Марк Цукерберг $7 миллиард айтылды. Булак Спутник. Максим Бакиев Кыргызстанга келет. Парламентте ичара Максим Бакиев жакында Кыргызстанга келет деген имиштер бар. Бул тууралуу депутат Дастан Бекешев Твиттердеги баракчасына жазды. Бекешевдин постуна факт-чек материалдарды изилдеп салып турган журналист Болот Темиров маалыматта төп келишүүлөр өтө эле көп. Социалдык түйүндөрдө Максим Бакиев келет деген ушактар аябай көп тарап жатат. Анын келгени тууралуу Flyradar порталында расталды деп жазган. Булак аргумент. Кыргызстандык спортчулар Айсулуу Тыныбекова менен Эрдензар Рахматалиев спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын финалына чыкты. Бул тууралуу Бириккен күрөш дүйнөсү уюмунун сайтында жарыяланат. Тыныбекова 62 кг салмакта мелдештин 1-8 финалынан баштап катышып, япониялык Ноноко Озакини 6-4 эсебинде утуп алды. Мелдештин чейрек финалында кыргызстандык спортчу беларустук Вероника Ивановнанын далын жерге тийгизип таза жеңишти камсыздаса, жарым финалда украиналык Илона Прокопевнюк 5-2 эсебинде жеңди. Тыныбекова финалда америкалык Кайла Коллинге каршы чыгат. Ал эми Ахматалиев 70 кг салмакта чемпионаттын тандап алуу баскычынан баштап катышты. Анын алгачкы атаандашы шри-ланкалык Каруна Пели болуп, мекендешибиз 10-0 эсебинде аны жеңип алды. Мелдештин 1-8 финалында Ахматалиев армениялык Арман Адресян менен килем үстүнө чыгып, аны 11-2 эсебинде артта калтырды. Кийинки чейрек финалда кыргызстандык балбан ирандык Ирфан Элахи менен кармашып, акыркы мүнөттөрдө 2 балбан тең бири-бирин артка чапканга жетишти. Калыстардын узак чечими менен жеңишти Ахматалиев илип кетти. Ал эми финалга чыгуучу күрөштө кыргыз балбаны россиялык Евгений Жирбаев менен күч сынашып 9-5 эсебинде алдыга чыкты. Алтын үчүн күрөштө Ахматалиев польшалык Магомед Мурат Гаджиев менен кармашат. Эскерте кетсек, спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионаты 10-октябрда Норвегиянын Осло шаарында өтүүдө. Ага Кыргызстандын атынан 15 балбан катышкан. Булак кабар. Финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы өзүн күрөөкана деп атаган Сомо компаниясынын бардык филиал жана өкүлчүлүктөрүн Кыргызстандын мыйзамдарынын талаптарына ылайык жабуу тууралуу буйрук берди. Мындай буйрук министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповдун тапшырмасынын негизинде болгонун аталган мекемеден билдиришти. Мунун алдында 1-октябрда Улукбек Марипов менен Фин көзөмөл кызматынын төрагасы Арзыбек Кожошев Сомонун ишмердүүлүгүнө байланыштуу жыйын өткөргөн. Фин көзөмөл кызматы тараткан маалыматка караганда күрөөкана иштетүү үчүн берилген лицензиялардын реестрине Сомонун каттоодон өткөн филиалы жок болуп чыккан. Аталган мекеменин банктык эмес финансылык рынокты көзөмөлдөө бөлүмүнө компаниянын ишмердүүлүгүн пландан тышкары текшерүүнү тездетүү тапшырмасы берилди. Буга чейин 15 мүнөттө насыя алууга азгырган өзүн ломбард атаган Сомо компаниясынын Кыргызстандагы ишмердүүлүгүн журналист Алри Токтокунов медиа хабы иликтеп чыккан. Анда аталган компаниянын ээси латвиялык бизнесмен экени, Латвиянын өзүндө
ишмердүүлүгү чектелгени тууралуу айтылган. Иликтөөдө сурамжылоого катышкан 100дөн ашуун кишинин басымдуу бөлүгү сомдон 10 000 сомдун тегерегинде насыя алып, кайтара албай калганын айтышкан. Компания карызды убагында төлөй албагандарга жиберген коркутуп үркүтүүлөрдү сүрөтү менен жарыялады. Media Hub иликтөөнүн жүрүшүндө сомонун негиздөөчүлөрү Латвияда катталган Sun Finance Central Asia жана CAP3 Capital аттуу компаниялар экени аныкталган. Бул эки компания тең латвиялык Айгрес Кесенфелс аттуу адамга таандык болуп чыккан. Быйыл февралда Ри Балтика иликтөө борбору Кесенфелс тууралуу кенен материал жасаган. Анда дүйнөнүн 20га чукул өлкөсүндө Кесенфелс жалгыз же өнөктөштөрү менен 150 компанияга эйлик кылары жазылган. Булак Ренкейже. Оштон Бишкекке жөө чыккандар Жалал-Абадка жетти. Оштон Кара Суу районундагы Дыйкан Кыштак айылынын тургундары мамлекеттик органдардын алардын үйүн бузуу боюнча чыгарган чечимине каршы болуп, Оштон Бишкекти көздөй жөө келе жатышат. Нааразы болгондордун бири Кыял Арстанов Оштон 1-октябрда атып чыгып, учурда Жалал-Абадтын Сузак районуна жеткенин билдирди. Ал мамлекет тарабынан жер тилкесин албаганын, азыр жашап жаткан үйүн кыйынчылык менен салганын, бала чакасын эптеп багып жатканын айтат. Жогорку жакка үнүбүз жетпей калат. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке кайрылып келебиз. Эгер ошол жактан дагы мыйзамсыз деп табылса, сот аткаруучуларга өз ыктыярыбыз менен бузуп чыгып кетебиз деп кагаз жазып бердик, деди Арстанов. Арстанов менен чогуу үйүн буздурбоону суранып, 12 үй бүлөнүн мүчөлөрү да жөнөгөн. Алардын кээ бири жолдон кайтып, учурда 5 киши Бишкекке келе жатат. Дыйкан Кыштак менен Коргон айылдары документ боюнча Кара Суу районуна караганы менен Уш шаарынын батыш тарабы менен чектешип, дээрлик шаардын ичинде жайгашкан. Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн жетекчиси Зулпукар Мазаевдин айтымында талаштуу аймак айыл чарба багытындагы сугат жер, ал жерге курулуш иштерин жүргүзүүгө мыйзам жол бербейт. 28-сентябрда сот аткаруучулар талаштуу аймакта курулган үйлөрдү сүздүрүп баштаган. Булак Сокол Медиа. Элге гана таянып өлкө башчы болдум. Жапаровдун кайрылуусу. Президент кайрылуусунда элдик бийлик кыска мезгил ичинде өлкөдө саясий жана социалдык туруктуулукту калыбына келтиргенин белгилеген. Мамлекет башчы Садыр Жапаров 2020-жылдагы октябрь окуяларынын 1 жылдыгына карата кыргызстандыктарга кайрылуу жасаганын президенттин маалымат кызматы кабарлады. Өлкө башчы төңкөрүш учурунда көз жумган Үмүтбектин жакындарына көңүл айтып, жабыркагандардын туугандарына таазим эткен. Кайрылуусунда ал октябрь окуяларынан кийин абалдан чыгуу, элдин социалдык экономикалык муктаждыктарын ыратка салып кетүү оңойго турбаганын айтты. Мамлекетте тынчтыкты жана стабилдүүлүктү сактап калуу үчүн тез аранын ичинде тийиштүү чараларды көрүүгө туура келди. Чукул арада өлкөдөгү абалды мыйзамдуу жол менен турукташтырып, стабилдүүлүктү сактап кала алдык. Элдин талабы боюнча мурдагы бийлик отставкага кетти жана жаңы өкмөт түзүлдү. Бул жалпы Кыргызстандын элинин жеңиши болду деп жазылат кайрылууда. Жапаров элдик бийлик кыска мезгил ичинде өлкөдө саясий жана социалдык туруктуулукту калыбына келтиргенин белгилеген. Жаңы бийликти эл аралык коомчулук тааныбайт деген кептер четке кагылды. Бардык эл аралык милдеттенмелер буга чейинки эки жана көп тараптуу келишимдер менен макулдашуулар толук аткарылууда, деген мамлекет башчы. Президент элдин талабын аткаруу максатында убадалаган конституциялык реформалар ишке ашканына токтолгон. Октябрь окуяларынан кийин өлкө саясий, социалдык, экономикалык жактан оор абалга кептелген кез эле. Элдин колдоосу менен мамлекет башына келген адам катары мен чоң жоопкерчиликти мойнума алдым. Муну менен элге гана таянып, элге гана ишенип, элге гана кызмат кылууну негизги багытым деп кабыл алдым. Мыйзамдуулук, жоопкерчилик, ачык айкындуулук жана эң башкысы адилеттүүлүк гана элдин ишенимин кайтарып, өлкөбүздүн ынтымагы менен өнүгүүсүн кепилдей алары айкындалды, деген Жапаров. Өлкө башчы Кыргызстандын гүлдөгөн мамлекет болууга бардык жагынан мүмкүнчүлүктөрү бар экенин айтып, көп улуттуу кыргыз элине ынтымак каалап өткөн. Жапаров ушул эле октябрь кайрылуусунда окуялары эмнеден улам келип чыкканын да айткан. Эске салсак, 2020-жылдын 5-октябрында нааразы болгон эл саясий күчтөр Ала Тоо аянтына чогулган. Алар 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгына жокко чыгарууну талап кылган. Кечинде эл толкуп Ак үй тарапка агылган. Күч түзүмдөрү көздөн жаш агызуучу газ, кулак тундуруучу гранаталарды колдонуп, аларды таратууга аракет кылган. Бирок толкуган элди токтото алышкан эмес. Натыйжада 6-октябрга караган түнү эл Ак үйдү басып алган.
Спутник KG. Бишкекте 61 жаштагы аялдын жансыз денеси Батирден табылды. Бишкектин 6-Кечи районунда жайгашкан көп кабаттуу батирлердин биринен 61 жаштагы аялдын жансыз денеси табылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, куткаруучулар Батирден бекилип калган эшигин ачкан. Анда үйдөн 1960-жылы туулган аял кишинин жансыз денеси табылды. Маркумдун сөөгү милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Булак Супер KG.